1 январдан тарта күчүнө кирген бир катар жаңы кодекстер коомчулукта резонанс жаратып түрдүү талкууга жем таштады. Бул мыйзамдарды даярдоо жана ишке киргизүү боюнча аракеттерге 3 жылга жакын убакыт корогон. Мыйзамдар гумандаштыруу максатын көздөп, майда кылмыштар үчүн узак убакытка эркинен ажыратып жиберүү практикасын жокко чыгарат деген ишеним артылууда. Бирок КМШ мамлекеттерине бул система ийгиликтүү иштегени менен адистер майда кылмыштуулуктун өрчүшүнө жол ачууда деп коңгуроо кагууда. Маселен, мурда 2000 сом же андан көп акчаны алып бербей койгон адамга карата кылмыш иши козголушу толук ыктымал эле. Ал эми жаңы кодекстерге ылайык 10 000 сомго чейинки кылмыштар жоруктар катары тескелип, айып же жеңил жаза гана каралган. Зачем нужна была эта спешка? Эмне үчүн мынчалык шашылып кабыл алышты? Жаңы мыйзамдарды киргизүүнүн алдында пилоттук катары сынап көрүү керек эле. Негизин кабыл албай туруп, дагы 2-3 жылга жылдырып койсо болмок. Бул аралыкта коомдук талкуу жүргүзүп, тренингтерди өткөрүп, майын чыгарып карасак оң болмок. Ошондой эле жыл жаңырары менен кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестри ишке кирди. Бул реестр адам укуктарын сактоо жана коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөш жаатында маанилүү өзгөрүүлөргө өбөлгө түзүшү керек. Бирок реестр үчүн бир катар оор кылмыштардын мөөнөттөрүнүн кыскарып кеткенине адистер нааразы. Юридикалык илимдердин доктору Кайрат Осмоналиевдин айтымында 20 жыл бою иштеп келген мурдагы кодекстердин базасында пилоттук катары жаңы мыйзамдарды сынап көрүп жыйынтык чыгарса болмок. Бирок артынан ит куугандай шашып кабыл алынган менен даярдык чабал экендиги сынга кабылды. Нужно было сначала в пилотном варианте. Мурдагы 20 жыл иштеген кодекстердин алкагында пилоттук режимде киргизип сынаш керек эле. Сопсон эле иштеген. 50ден ашык өзгөртүүлөр киргизилген. Бизге ылайыкталып калган. Эми кабыл алып аралаштырып салышты. Баарын өзлөрү түшүнбөй. Бийлик кодекстерди жаңыртуунун зарылдыгын көптөн бери сөз болуп, бирок ийгиликтүү ишке ашпай келген соттук укуктук реформаны ишке ашыруу муктаждыгы менен түшүндүргөн. Бул мыйзамдар өзгөргөн соң сот реформасын ишке ашырууга оңой болоорун буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков бир нече жолу билдирген. Ички иштер министрлиги дагы жаңы кодекстердин ишке кириши менен укук коргоо тармагындагы коррупциялык аракеттерди азайтууга жана майда кылмыштар үчүн соттолбой чыгымын гана төлөөгө жол ачаарын белгилейт. Эми биз 70 жылдан бери бир система иштеп келдик да. Кайсы бир күнү баары биз жаңы бир этапка өтүшүбүз керек болчу. Ошол эле эски болдон карай бербестенчи. Себеби биздеги коомдук мамиле, коомдук жашоо алдыга карай кетип атат, техника өнүгүп атат. А биз болсо баягы эле мурдагы эле журналдарга каттамай, же болбосо башка эски типтеги жумуштарды жүргүзүп атабыз да. Ушул биз келген система бул эл аралык практикада бул жаңылык эмес. Бул башка мамлекеттер көп жылдардан бери иштетип аткан. Эл аралык практикада иштеп аткан система болуп саналат да. Жаңы кодекстердин ишке киришиндеги негизги жаңылыктардын бири буга чейин эски мыйзамдардын негизинде өкүм чыккан же иликтенип жаткан кылмыш иштери кайрадан каралганы турат. Бирок айрым адистер жаңы мыйзамдардагы өзгөртүүлөр жакшы ниетти көздөгөнү менен аны ишке киргизүүдө бир катар кооптуу жагдайлар бар экенин айтышууда. Маселен, мыйзамдардын сакталышы үчүн көзөмөлдүү күчөтүү зарыл. Кайрат Кенжебаев, Халыс Сакибаев, Нью ТВ.